Саламатсызбы, Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары. Бүгүнкү Азаттыктын коногу Жогорку Кеңештин социал-демократиялык фракциядан депутаты Аалы Карашев. Аалы мырза, студиябызга кош келдиңиз. Саламатсыз. Алгачкы суроону эле берейин. Мына жакында сиздин да билгениңиз менен жарандардын пенсия алуусун жеңилдеткен бир мыйзам долбоор парламентте каралды, талкуу болду. Анан бул мыйзам долбоор тууралуу максаты кененирээк айтып берсеңиз, эмне максатты көздөп жатасыздар? Анан кандай жеңилдиктер каралат? Рахмат. Мына мурда күнү эле 3-күнү парламенттин жыйынында ушул мыйзамды парламенттин кароосуна алып чыктык. Бул мыйзам мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүүлөрдү кирүүдө. Негизги максаты ошол бүгүнкү күндөгү пенсияга чыгып жатканда жана жөнөкөйлөтүү. Анан биз бул жерде мындай мен айтат элем, акыйкат суроо туулат. Бул кандай өмүр бою мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн эмгек кылса, 30-40 жылда иштесе, анан пенсияга чыгарга келгенде дагы мына ушуга кайрадан дагы убара тартып, кыйналып, жүгүрүп издебеш керек да. Негизги идея ушундай болду. Анан биз азыр сунуш кылып жатканыбыз ошону жөнөкөйлөтүү. Жөнөкөйлөтүү эле 4 гана документти пенсия жашына келген жараныбыз тапшырыш керек. Социалдык фондко. Буга чейин ошо пенсиялык жашына келгенге 1 ай калганга чейин гана мүмкүн эле да тапшырган. Азыр биз ошону узартып жатабыз. Сунуш кылып жатабыз да. 6 ай мурда эле тапшырып, 6 айдан кийин ошол 6 айга мурда эле тапшырып туруп, паспортун, арызын, өзүнүн эмгек китепчесинин көчүрмөсүн, анан ушу 5 жыл 60 ай иштеген, өзүнүн эң бийик айлык алган мезгилин өзү тандап алып гана ошону тастоо документ тапшырат да. Ал эми калган кайсыл мамлекетти курганда кандай кагаз керек, эмне справкасы керекпи? Соцфонд керек, ал соцфонддун милдети болуш керек деп сунуш бердик да, ушунучу. Кыргызстанда ар түркү мыйзамдар көп кабыл алынат. Бирок аткарууга келгенде маселелер чыгары белгилүү да. Ал ошол толук кандуу аткарылып жатабы, сапаттуу аткарылып жатабы дегенчи. Жалпы эле ушул мыйзамдын аткарылуу тартиби сиз кандай болот деп ойлойсуз? Мен айтат элем, эми мыйзамдын аткарылышын көзөмөл, парламенттик көзөмөлдү да биз күчөтүшүбүз керек да. Бүгүн айтышыбыз керек, чындыгында парламенттик көзөмөл бүгүн ойдогудай эмес. Мыйзамдын аткарылышы боюнчачы. Анан мына сиз парламенттик көзөмөл жөнүндө айтып калбадыңызбы? Анан эгерде парламенттин ишмердиги жөнүндө сөз кыла турган болсок, мына сиз депутат катары иштеп баштаганыңызга 1 жылдан ашты, э? Жок, 1 жыл боло элек, эми болот. Азыркы парламентти мындай чечкинсиз, тили алчаак парламент катары сыпаттагандар бар да. Көпчүлүк маселелерде өз позициясын коргой алган жок. Президенттик аппараттын, өкмөттүн айтканы менен айткандай болуп жатат депчи. Анан ушу парламент институтунун бийликтин бир бутагы катары көз карандысыз иш алып барышына эмне тоскоол болуп жатат деп ойлойсуз, сиздин пикириңизде? Мен айтат элем, бул тоскоолдук кандай жок бүгүнкү күндө, биринчиден. Экинчиден, такыр эле биз эми өзүбүздүн 2010-жылы конституциябызды, жаңы конституциясы кабыл алынганда парламенттик башкаруу системасын тандап алганбыз, көп партиялуу системаны тандап алганбыз. Анан бүгүнкү күндө өзүнүн жумушун, өзүнүн функционалдык милдеттерин парламент дагы аткарып келатат. Келген мыйзамдарды көтөрүп, аларды кабыл алып келатат да бүгүнкү күндөчү. Анан эми мына 2017-жыл мен келгениме бир 10 айдан ашты, 1 жыл боюнда калды. Анан келгенден берки мезгилде мен мына көрдүм, быйыл өткөн жыл өтө мындай саясий жыл болду. Президенттин шайлоосу болду. Анан менимче мүмкүн ошол маалымат жагынан дагы көпчүлүк басымдуулук кылып кетти деп атам, ошо чоң саясий окуяларчы. Мындай айтканда парламент өзүнүн милдеттерин аткарып, өзүнүн мыйзам чегиндеги мыйзамдарын кабыл алып, ушундай жумуш аткарып келатат. Бирок ошол учурда маселен сиздин фракциялашыңыз Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков нотариалдык кеңсеге айланып калдык деп чыкты. Башка депутаттар да парламенттин канаты кыркылып калды деп атат да. Маселен сиз ушу президенттен принципиалдуу маселелер боюнча өкмөттөн көз карандысыз иш алып барып жатам депутат катары айта аласыз да? Мен түз карап айталам. Мен көз карандысыз түз өзүмдүн депутаттык милдеттеримди аткарып жатамын. Анан эми бул жерде парламент ошого парламент. Өзүнүн ошол саясатта ошондой да парламент. Ар бир парламент мүчөсү, депутат өзүнүн көз карашын, өзүнүн оюн ачык, айкын айта алат да. Жанагында айткан, жогоруда айтылган партиялык депутаттарды айтып атасыздар, алардын да өзүнүн көз карашы бар. Өзүнүн баасы бар, өзүнүн бергенчи.
Мен айтат элем, бизде түздөн түз өзүбүздүн милдетти аткарып, эч кандай көз каранды алып барып, жумушубузду аткарып келатабыз. Бирок ошол айрым мыйзамдар маселен бир аягына чейин талкууланбай калды, жашыруун жабык болуп калды, жакшы талкуу өтпөй калды деген пикирлер айтылып жатат да. Маселен ошол эле Өзбекстан менен болгон мамиледе жана пансионаттар боюнча болобу, жана башка боюнча ошо депутаттар коомчулук үчүн бир ачык маалымат алып бере алган жок депчи. Канчалык деңгээлде ошо сапаттуу мыйзамдар кабылданып атат, канчалык деңгээлде көз карандысыз талкуу болуп атат? Мен эми айтат эле, бул мына коңшу мамлекет менен канча жылдан бери да, мына көптөгөн жылдан бери биздин мына жарандарыбызды эңсеп да жүргөн мезгил болгондо, ушул коңшулар менен мамилебиз оңолсо, ушу коңшулар менен карым катнаштагы мындан бекемделсе депчи, чек араларыбыз ачылса деп, анан мына буюрса биздин экс президентибиз дейинчи, Алмазбек Шаршенович Атамбаевдин демилгеси менен, ушу эмгеги менен деп айталык, ошол Өзбекстан Республикасы менен бизде мындай чоң бир кадам таштадык десем болот да, мамиледечи, бүгүнкү күндөчү. Анан эми аны менен болгон келишимдерди кол коюуларда, чек аранын ачылыштарында, чек араны тактоодо менимче мындай болгон демилгелерди колдош керек. Башка мыйзамдар боюнча деле мындай жетишээрлиги талкуу болбой калып жатат деген. Жалпы мыйзамдар боюнча айтып кетет элем, андай сөзсүз эми парламентте ошондо бар. Аны айтышыбыз керек. Кээ бир мыйзамдар мүмкүн ошол ойдогудай өзүнүн деңгээлинде талкууланып жетпей эмне кабыл калып аткандар да бар. Ага мен боюнга алышыбыз керек айтамын. Анан да моменттер да бар. Кээде ушул мыйзамды кабыл алышыбыз керек, экономика үчүн керек, бул үчүн керек деген моменттер болуп калат, бар андай. Анан өкмөт, эми өкмөттө сизге жат эмес, 2 ирет биринчи вице-премьер-министр болдуңуз. Андан сырткары президенттик аппаратта дагы жетекчинин биринчи орун басары болуп иштедиңиз да. Анан азыркы өкмөттүн аткарып жаткан иштерине канааттанып жатасызбы сиз? Кандай баалайт элеңиз? Эми азыркы өкмөттү мен айтат элем, мына 4 ай болду иштегенине. Август айынын аягында келип, өзүнүн жаңы доорго 40 кадам деген программасы менен келип, өздөрүн бекитип бүгүн иштеп атышат. Абдан мындай амбициялуу программа, амбициозный программа. Көп нерселерде ошол тилектери бар, ушуну ишке ашырсак деп мындай аракет кылып атышат бүгүнкү күндө. Эми эчтеке жок дегенден алысмын, аракет кылып колунан келишинче жасап атышат. Анан эми чынын айтсам, азыр эле баа берип эле бул кыйратып жиберди, жыргатып жиберди, же болбосо эчтеке жасай алган жок, эчтеке аткарылган жок дегенде мен кичине өзүм кармайт элем да. Бул өкмөт келгенде премьер-министр Сапар Исаков ошо технократтардын өкмөтү деген мындай сыпаттама бербеди беле. Азыр болсо ошо сындар айтыла баштады, бир катар долбоорлор ишке ашпай жатат, жана башка депчи. Анан сиз мындай күчтүү аппаратчы катары, тажрыйбасы көп өкмөттүн мүчөсү катары кандай кеңеш берет элеңиз өкмөткө, азыркы өкмөткө? Мен айтат элем да, ошол ар бир документ, мисалы үчүн да, же болбосо иш-чара иштелип жатканда бардык жагынан бир комплекстүү, системалуу түрдө талдоо болуш керек да. Талдоо болуп, анан коомчулукка муну алып чыкканда, ал эми 5 кол тең эмес, баары тең 100% дейм бир жок дегенде бир 80-90% аткарыла турган гана иш-чараларды биз айтышыбыз керек да. Анан мүмкүн ушул жерде кээ бир мөөнөт мен да окуп атам, массалык маалымат каражаттарынан. Мүмкүн эми бул ар кандай болот, өкмөттө көрдүк го иштепчи, кээде баары каалайсың, тезирээк убагында бүтүрсөм экен мындай деп, бирок эми дайыма эле баягы сен каалагандай боло бербейт. Кээде ар кандай себептери болот, объективдүү себептери болот, субъективдүү себептери болот. Ошондон бир аз мындай 1 ай 2 айда кармалыш да мүмкүн болуш дагычы. Мен ошо кеңеш берет элем, реалдуу түрдө аткарыла турган иш-чараларды коомчулукка чыгарып, ошону аягына чыгарышыбыз керек. Мейли 100 иш-чара болбосун, 10 иш-чара болсун, же 20 иш-чара, 20-нын 18 аткарылсын, бул жакшы көрсөткүч дейм. Демек, азыркы учурда ошо мындай популисттик, шашмалык, шашма идеялар айтылып кетип жатабы азыркы өкмөттөн? Жок, эми шашма идея деп айтпайт элем, мен аны менен макул эмесмин. Шашма идея эмес. Жакшы бир мындай ойлорду айтылып атат да, тилектердичи. Ушундай болсо жакшы болот деп биз өткөзүп, мына акылдуу шаар, таза коом деген жакшы мындай ойлор менен кетип атат да. Бирок аларды дагы мындай реалдуу түрдөгү биз ишке ашып, бардыгын дагы жаны талдап, реалдуу түрдө качан ишке ашат, ошону анык айтышыбыз керек да.
анан бир нерсени айтып кийин ал болбой калгандан көрөкчө боло турган нерсени айталык. Анан сиз кадр кызматын жетектедиңиз. Ошол кадр саясатын, кадрларды тандап алуунун критерийлерин иштеп чыгууга катыштыңыз. Мурдагы кадр кызматынын башчысы катары суроода, мына өкмөттөгү кадрлардын ыкчам алмашуусуна көз карашыңыз кандай? Маселен, акыркы учурда ошо 3 айда 3 кызматка которулган жетекчилер болду. Маселен, вице-премьерлер бир кыска мөөнөттүн ичинде дээрлик баардыгы алмашты. Азыркы мына саясий кызматтарды ээлеген, сиз жогоруда айтып кеткен алмашуулар боюнча эми мен айтат элем, ар кандай себептер болушу мүмкүн. Бугачы жана айтып кеттим, ошо объективдүү себептер болушу мүмкүн. Анан бул жашоо ордунда турбайт. Дайыма алдыга жылышыбыз керек, алдыга адамдар тышталыш керек. Анан жанагы эле мамлекеттик кызматкерлерди деле ошол иштегенчи, мисалы үчүн бизден Улуттук банктын жетекчиси болуп Толкунбек Сагынбекович өттү, Абдыгулов. Анда да мен ошол жерде өз оюмду айттым. Эми бул жерден сен 1 ай биякта иштедиң, 3 ай биякта иштедиң, 3 жума биякта иштедиң деп сын пикир катуу айтылды да. Эми ал мамлекеттик кызматкердин жетекчилери биякка барып иштет, тияка барып иштет десе, каяка барып иштет, ошол жака барып иштөөгө милдеттүү деп ойлойм өзүнчө. Анан ал бат-баттан алмашуу эмес, туруктуулук болуш керек. Туруктуулук болуш керек. Бул туруктуулук эртеңки күндүн дагы бир мындай жетишкендиктин бир эмеси да, кандайсың бир өлгө түшөт ошогочу. Кадр саясаты жөнүндө сөз болгондо, Кыргызстанда, эгемен Кыргызстан тарыхында 2 жолу инкылап болбодубу? Анан инкылап болуп бийлик алмашкан сайын сен тигинин кадрысың, сен Акаевдин кадры, Бакиевдин кадры, азыркы бийликтин кадры деген сыяктуу мындай сыпаттамалар кааласак каалабасак да берилип келе атпайбы? Сиз 3 бийлик менен тең иштештиңиз. Анан ошол мисалы Бакиевдин кадры же Акаевдин кадры деген сыяктуу сөз болгондо сиз өзүңүзгө ала албайсызбы мындай нерселерди? Мисалы сизге карата да айтылып калган учурлар болот. Мага карата да айтылган мындай ар кандай сындар да болду, массалык маалымат каражаттарында. Мен эми кандай десем, СССР убагында дейинчи, Раматыл Капсамат Масалишевдин убагында университетте окудук, жогорку окуу жайын бүттүк. Андан кийин эгемендүү болгондон кийин иштедик. Акаевдин убагында иштедик, Бакиевдин убагында иштедик, кийин Роза Сакын Отунбаеванын убагында иштедик. Алмаш Аршенович Атамбаевдин убагында иштеп атабыз да. Мен айтат элем, биз иштегенде бир киши үчүн иштеген жокпуз да. Биз иштегенде мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн колубуздан келген бар аракет жасап иштеп келатабыз. Керек болсок, өмүрүбүздүн аягына чейин так тикебизден тике туруп иштеп берем. Мен акыркы суроону берейин. Азыркы учурда ошо массалык маалымат каражаттарында деле, ошо саясий чөйрөдө деле парламент тарайт, тарабайт деген бир сөздөр айтылып жатат да. Бул эми балким көшөгө артындагы мындай пландардын кайсы бир жаңырышы да болушу мүмкүн. Анан сиздин пикириңизде парламенттин тарашы же тарабашы кимге утуш алып келет? Анан сиз тараш керек деп эсептейсизби? Бул деги эле бул сөздөрдүн канчалык чындыгы бар? Мен айтат элем, мен деле окуп атам, массалык маалымат каражаттан. Бирок менин көз карашым жана жогоруда айтып кеттик, мындай баары мыйзам чегинде туруктуулук болуш керек да. Мына биз президентибизди шайладыкпы 6 жылга. Президентибиз 6 жыл мүнөт-мүнөтүнө чейин иштеш керек. Анан экинчиден ошондой эле парламент. Парламенттагы жогорку кеңеште 5 жылга шайландыбы, 5 жыл туруктуу иштеш керек. Биз ушул маданиятка элибизди көрсөтүшүбүз керек да. Ошо таратуу жөнүндө сөздөр неден улам чыгып жатат? Бул ошо кайсы бир? Мен таратуу жөнүндөгү сөздөрдү расмий түрдө эч жерден уккан жокмун. Мына бүгүнкү бир да киши менен дагы айтылган да жок бир жерде. Бирок мына массалык маалымат каражат бизде эми Кыргызстандагындай сөз эркиндиги эми башкасын айтпай, коңшу мамлекеттерде жок болуш керек. Кыргызстанда абдан сөз эркиндиги кенен бизде. Анан ошого мен айтат элем, ошол ар ким оюн жазганга акыл уга депчи. Оюн мүмкүн кандайдыр бир ойлордур ошол деңгээлде. Бирок расмий түрдөгү эч жерде андай сөз жок. Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, көрөрмандары, Азаттыктын бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты Аалы Карашев болду. Саламатта калыңыздар.